Жалпыңыздар ассаламу алейкум. Машина кейжи каналы өз видеоларын ошарында жапалауын озарынан улантууда. Бүгін 25 февраль 2024 жыл. Матиз уналарын көрсөтөбүз сиздерге. Ушул видеодан маалымат берип, албетте баасы такталгандар көрсөтөбүз. Мына ушу матиздер турган катар жакка келдик. Так, бул жерде матиз 3төн баштабайлы аны. Матиз 3. 2009 газ бар окшойт. ГБО деп турат. Газобаллонное оборудование деп. Аркасынан сонарлар бар, рейлинг, спойлер дагы бар. Так, бул Корея экен, ассаламу алейкум. Канча деп атасыңар? 170 деп атабыз, кеми бар. 170 сом кеми бар дейт. 470. 470 деген. Коробка автомат, мына отургучтары дагы эко кожада, рулю да ушундай эле түстө. Не кондиционер жок, же кондиционер болгон эмес. Spark bu. Жок, Spark'ка окшоштугу чыкты. Бирок Кореяда, Кореялы болуп турбайбы? Немелерчи. Канча экен баасы? Калганда электро көтөргүчү бар, 470 миң сом. Ушундай. Өз Кореяларда кондиционер болот эле. Ушундай чыккан дейт. Так, вантөрөлө. Бул жерде басы жазылган дагы бир Матиз 2-ни көрсөтөйүн. Өзбекстан 4 дөңгөлөктөн кышкы. Гидравлика, электропакет, кондиционер бар. Жакшы ушинтип жазып койсо дагы. Маалымат кагасын. 180 миң сом. 2005. Матиз 2. Так. Да, bir Матиз 2, бул да Өзбекстан. Баасы канча деп атасыңар? 270 миң сом. Комплектация жөнөкөй окшойт, Жөнөкөй, бирок дөңгөлөктөрү жакшы экен. Төртөө тең ушундайбы? Аркасы башка, алдыңкылары жайкы экен да. Жүрө берели. Бул жака көңчөсү өтпөйт элем. Бүгүн ушу бул катар жака өтүп көрөлүчү. Чечип атам. Канча деп атасыздар Матизде? 230 миң деп Европа. 230 миң сом. Белоруссиядан алып келдиңиздерби? Транзит номер экен, Белоруссиядан. Европа. 2002. Так, хайдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жазыгы бар. Так, гидравликада бар, Гидравлика мына ролу жумшак бар. Бирок айнектер жөнөкөй айланмада көтөрүлүп түшүрүлөт. Анан кондиционер дагы жок. Коопсуздук жазыгынан бар каралган да. Ушундай. 230 миң сом. Дөңгөлөктөрү кышкы. Канча деп атасыңар? 280 миң сом. Матиз 2. Өзбекстан. 2010. 551 55 53 65 номериндейиз. Шум изоляция болгонбу, Болду. Ошону айтам да, эшикти жапканда эле билинип атат. Алдыңкы айнектери электро көтөрүштө, гидравлика бар, Кондиционери жок экен. Хромдордо, ручкаларында караңыздар, хром экен. Бул жакта Матиз 2, бул дагы Өзбекстан. 2006. Канча деп атасың? 240 миң кеми бар. Кондиционер бар. Алдыңкы айнектер электро көтөргүчтө. Гидравлика дагы бар. Мындай дублирующий стоп сигналы менен. Жакшы. Жерде дагы көрүнүшү жакшы. Матиз 2. Аркасында парктрониктер, спойлер, рейлинг Spark экен. Жакшы, бул хромдо. Өзбекстан, без комплектация. Кыймылдатышы көлөмү бир көп. 4 цилиндрлүү. Ушул баа болуп атабы? Кызылбы. Буну канча деп атат экен? Эси жокпу? Эси жок. Машина кейжи. Бул бирок көрүнүшү жакшы экен, көрдүңүзбү?
без комплектацияда. Анан ушунун жанында ушул кызыл матиз азыр баа болуп атат экен. Корея. Коробка автомат. Көрүнүшү. Алдын кайнектери электро көтөрүштү. Электро күзгүлөр. Кондиционер бар. Жылы 2001. Айтылыш баасы канча болуп атат матиздин кызылдын? 260. Аларман канча чейин көтөрдү? 200 200ге чейин, а? Жакшы. Бир болсо ушул мына сатылып кетиши мүмкүн. Азыр кол алышып баалашып атышат. Так, улантып берели. Дагы бир без комплектация Өзбекстан. 2010. Туманниктери бар, дөңгөлөктөрү төртөө тең жайкы, протекторлары жакшы абалда. Рейлинг спойлер бар. Ассаламу алейкум. Кондиционер бар экен, бул максималдуу комплектацияда. Мынакей 4 айнектен электро көтөрүштү, ошол оң капталуу электро күзгү, гидравлика бар. Баасын айтып болду? 260 экен. Отур. 260 миң сом. Машина кейдж каналы. Да бир Матиз 2 Өзбекстан 2008 185 миң сом. Дөңгөлөктөрү жайкы. Номери жакшы көрүнбөй калса жабык. Чыканак тирегичи бар. Жөнөкөй комплектацияда экен мында. Енді жүрө берели. Тиколорду өзүнчө бөлөк кылып Кудай бурса тартабыз. Матиз 2 Өзбекстан 2010 260 миң сом. Алдын кайнектери электро көтөргүчтө, кондиционер жок. Гидравлика бар болуш керек. Матиз 2 Корея. Туманниктери бар. 2004 коробка автомат 260 миң сом. Айдоочуда коопсуздук жазыгы бар. Алдын кайнектери электро көтөргүчтө. Рейлинг жок, спойлер бар экен. Дөңгөлөктөрү алдыңкылары кышкы, арканкылары жайкы. 260 миң сом ушул. Матиз сенде эмеспи? Канча деп атты билбедим. Капоту ачык турат. Көрсөтүп коеюн деп аттым эле. Орай бир аз салыштырмалуу мурдагы апталарга салыштырмалуу суураак, кар жаап, калың кар. Сууктап кетти ушул апта ичи. Бирок ошентсе да азыр +5. Андан деле бир аз жогорудай сезилип атат. Так, без комплектацияны дагы көрсөтөйүн. Өзбекстан 2012. Баасы канча болуп атат экен? 160 миң кемнерде атабыз. 100 канча? 360 миң. 160 миңдей болуп кетти. Кондиционер жок экен, а? Ушул Матиз 2 Өзбекстан 190 миң деп жазылып турат. Сигнализация барбы? Оңдотуш керек. 2008 баасы 190 миң сом. Кондиционер бар экен, гидравлика бар, комплектация жакшы. Ички салонда кичине жасап тур, мына байкаганыңыздардай. Могу көрүп атасыздар, торпеданын окантовкалары приборный панелдеги. Анан кийин эшиктердин ручкалары, анан да баягы айнек көтөргүчтүн мындай накладкалары дагы ушундай көк түскө боёгон экен.
Matiz 2 Өзбекстан 2008 жөнөкөй комплектацияда 260 миң сом. Анан дагы бир Matiz 2 Өзбекстан 2005. Бул да жөнөкөй комплектация 220 миң сом. Matiz 2 Өзбекстан 2008 280 миң сом. Так, кондиционер жоқ, алдыңкы айнектер электро көтөргүчтө, спойлер бар. Ушундай. Жүрөлү. Көрсөтпөй калган Матиздер да ушулар болуп калат. Так, Матиз басы жазылып турат. 2007 жөнөкөй комплектацияда Өзбекстан. Мындай антигравий кылып коюптур булдарын. Арка порог тараптары, эшиктердин ылдыйкы бөлүктөрү. Matiz 3'lerde azırak tartып алып атабыз. Корея 2007 коробка автомат, рейлинг спойлер бар. Ассаламу алейкум. Канча деп атасыз? 360 миң сом. Дыйкан окшойсуз, а? Дыйкан. Ага, билинип турат. Центр замок пультум менен айдоочуда коопсуздук жазыгы бар. Алдыңкы айнектери электро көтөргүчтө. В принципе, жакшы эле. Мына 360 миң деп атат. Баасын деле, в принципе, жакшы айтып атат. Ака, колго теерин айтып коюңузчу, канча берип бересиз? Колго тиер. Ээс анау жигиттен ал. Кайсыл? Сизби? Сизден сурайт экенбиз анда. Боло турган баасын айтып коюңуз, биздин көрүүчүлөрүбүздүн арасынан алып кетип калат. 360 миң деп атабыз. Эми боло турган баасы 340 берип беребиз. 340 берип бересиз. Мотор коробкалары жакшыбы? Жакшы. Болду. Болуптур, жакшы сатып алыңыз. Өз баасын дагы жакшы айтты бул аке. Карап көрүңүздөр. Matiz 2 Өзбекстан 2006 240 миң сом. Дөңгөлөктөрү кышкы, протекторлор жакшы болду. Ассаламу алейкум. Кандайсың? Комплектациясын айта кетели. Кондиционер бар, электро көтөргүчтөрдө, алдыңкы айнектердин гидравлика бар анда. Комплектация жакшы. Жақта Matiz 3 турат, шунда көрсөтөйүн. Matiz 3 Европа. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар, таксыр? Басы канча болуп атат экен? 350 миң. Так, кондиционер барбы? Жок экен, а? Алдыңкы айнектер электро көтөрүчтө, корректировка фар бар. Айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жаздыгы бар. Гидравлика бунда ABS дагы болот. 300 канча миң? 350 миң кеми бар. Маалымат кагазын көрсөтүп коеюн. 2005. Кыймылдаткычтын көлөмү 0,8 куб. Европаларда 1 куб дагы болот. Өзү 4 цилиндрлүү. Так. Да, бир аз жүрөлү. Матиздин баасы жазылып турат. 2 Өзбекстан 2010 200 миң сом. Комплектация. Кондиционер көрүнбөй атат. Алдыңкы айнектери электро көтөргүчтө. Matiz 2 Корея 2004 механика 240 миң сом. Эко кожада. Отуруштары. Рейлинг спойлер бар. Олда. Так, бир аз жүрөлү. Matiz 3'tү сурайлы. Европа
2008. Qancha deyot aka? 320 ming. 320 ming so'm. Коробка mexanika. Siz qancha çayın götürdünüz? Жоле сурадым дейт. Алдыңкы айнектер электро көтөргүчтүү. Айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жаздыгы бар. Гидравлика жана ABS бар болот. Кондиционер жок экен. Колго теринде айтып кое бериңизчи, канчага берип бересиз? Туура 3 ке. 300 миңге, жакшы. 300 миңге берип берем болду. Так, Matiz 2, Өзбекстан. Гидравлика электропакет дейт. 160 миң сом. Ушундай. Дөңгөлөктөр 4 тең кышкы, протекторлары жакшы болду. Мына эми мында каранды бир четинен баштап бир чет, экинчи четине келип жыйынтыктап атабыз ушул видеобузду. Азыр мына портер унааларын өзүнчө бөлөк кылып видео кылып тартамын. Көрүңүздөр, бул жактан да кабардар болуңуздар ушул унаалар жөнүндө. Арзан тарткан аракет жасаймын, арзан айтылган. Ал үчүн биздин YouTube баракчабызга кирип, ошол видео пункту басып, же машина KG Z деген аталышта TikToктон дагы көрүп алсаңыздар болот.